Учурда Нарын шаарында күнүскү сууктун көрсөткүчү эле 20 градуска чамалаш болууда. Ал эми Нарын шаарынын 10 чакырым алыста жайгашкан бул шаркратмада сууктун күчү 20 градустан да жогору болору талашсыз. Аяздуу сууктун күчүнө карабай эки дос кыш мезгили келгенден тарта ар жумада бир ирет шаркратманын суусуна 5-10 мүнөт сууга чайканууну адатка айлантышкан. Серик жашоо мүнөзүн кечирүүнү максат кылган нарындык эки жигиттин дене көнүгүүсүнө айланган. Тоо арасында шамалдын күчү бир топ эле ызгарды сездирет. Бул жерде сууга түшмөк тургай кийинче нараң турасың. Бирок жигиттер бул ыкманы адатка айлантып, 2 жылдан бери ушул жерге келип мустак сууга чөмүлүп денелерин чыңдашат. Бирок айта кетүүчү жагдай, суунун температурасында бир аз жылуулук бар. Мындан улам манча-мынча суукту тоготпондор үчүн сууга чайкануу мүмкүн. Болгон өзүң оюңду ушуга арнап эле ушундай бир кичине кыска убакыт болсо да көңүл ачып, дене сергитип эс алуу болот да. Эс алуу десе эле азыркы жаштар баа туура эмес. Алкоголдук ичимдиктерди ичип, ушундай болот го. Андай эмес. Мына бизде азыр эч кандай эчтеке ичпей, өзүбүз таза, кээде чай ала келебиз. Бияктан чыгып чай ичебиз. Эми колдон келген кээде Каармандар бул шаркатманы кышкы пляж деп да атап алышкан. Сууга чайканып ысык чай менен тамактануу өзүнчө бир рахатты тартуулайт. Бул каармандар сыяктуу эле Нарын шаарынан дагы бир катар тургундар келип, мындай эс алууну адатка айланткандар да бар. Мындай түшкү эс алуу убагыбыз азыр кайра эле жумуш ордубузга барып, кадимкидей эле кечке чейин иштеп алып, анан кийин үйгө жөнөйбүз. Алгач көргөн адамга таң калуу сезимин жараткан көрүнүшкө кызыккандар арбын. Мындай көрүнүштү дарыгерлердин айрымдары жактап, жүрөк, өпкө оорулары үчүн дагы пайдасы бар экенин толукташат. Албетте чеги менен ишке ашырса. Эми анын деле эч кандай зыяны жок. Ошол убакта баягы адам өзүнүн баягы психологический стресс деп коет, ошону жоготууга аракет кылат да. Ошо. Эгерде ошону жоготкондон кийин адам уже көнүп калат муздак сууга дайыма түшкөнгө. Гормон счастья деп коет, дофамин, кортизол деген гормондор бөлүнүп чыгат. Хронический бронхити барлар, муун оорусу барлар, хронический танзилити барлар, тамак ооругандар, хронический ангинасы барларга болбойт аларга. Акыркы жылдары бул шаркатмага чайканууну каалагандардын саны жайкысын өтө эле көп. Бирок мезгил өткөн сайын кышкысын келүүнү каалагандардын саны дагы улам өсүш алууда. Болот Шайлообеков, Нурбек Рахманов, жаңылыктар.